биздин ошо мурдакы чоңдордун бир мамлекетке тиешелүү кичине эле кетирген каталары үчүн мына ушундай жаңжалдар болуп атат. Чоң болуп иштейсиңби, ак үйгө бардыңбы, көк үйгө бардыңбы же депутат болдуңбу, барып ар бир кылган ишиңди жет өлчөп бир кесишиң керек. Анан силер депутат өз балабыз деп эле өз балаңарды шайлай бересиңер, уруусу көптөрдүн баары. Ал тияка барып алып жериңерди сатып атат, элиңерди сатып атат, мамлекеттин кызыкчылыгын сатып атат. Мындан кийин андай кылып өз бала дегенден кеткиле. Болду, өз бала тетигил 100 жыл мурун болчу. Уру болуп, сай болуп, баатыр болуп жүргөндө ошондой болчу. Азыр ал замандан кеттик уже. Азыр эл үчүн иштей турган, мамлекет үчүн иштей турган, ар бир кадамын жет өлчөп бир кесип, жалаң туура иштерди жасай турган адамдарды шайлагыла. Ал эми андай адамдар сөзсүз түрдө мейли ким болбосун жоопко тартылыш керек. Кудай буйрса тартылат. Ошондой катачылык кетиргендерди, жеке чөнтөгү үчүн кызыгып, кызыкчылык үчүн элин жерин сатып ийгендерди наказать этсек, мындан 5-10 жылдан кийин уже эч ким деле антип барбай калат. Ошентип тарбиялайбыз.